Кудайга даңк болсын, бир туугандар. Кудай бизди өзгөчө ушул бүгүн кайрадан чогулткан үчүн баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн болсо биз эски жылда бир жыл жашап, жаңы жылда бүгүнкү күндө биз кайрадан көрүшүп, кайрадан чогулушуп Кудайды даңктап жатабыз. Бул үчүн биз ыраазычылык билдирсек болот. Канчалаган адамдар бул жылды көрбөй калды. Канчалаган адамдар бул жылда жашабай калышты. Бирок бүгүнкү күндө биз Кудайга ыраазычылык билдирсек болот. Кудай бизге жашоо берип, бизге өмүр берип, кайрадан бизге ушул 2021 жылга жашаганга кадам таштады. Кудай бардыгын билет. Ким канча жашайт, эмне болот, бардыгын көрүп турган Кудай. Ошондуктан Дөөт пайгамбар, падыша дагы айтып кетет, сен баарын билесиң депчи. Ыйык жазуудан 138 забырдан окуп кете турган болсок, Дөөттүн даңктоо ырынан бир нече Кудайды даңктаган сөздөрүнөн көптөгөн бир чындыктарды ала алабыз. Келиңиздер анда ыйык жазуудан 138 забырды 1-аяттан окуп кетсек. Ырчылар тоонун башчысына Дөөттүн забыру: Теңир, сен мени сынадың, баарын билесиң. Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң. Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң. Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, сен мени курчап турасың. Сага менин бардык жолдорум белгилүү. Мен айта электе эле, сен Теңирим, айтар сөзүмдү толугу менен билесиң. Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасың. Менин үстүмө өзүңдүн колдоруңду коесуң. Бул билим мен үчүн таң каларлык, аны түшүнүү мен үчүн кол жеткис бийиктик. Сенин рухуңдан качып кайда барам? Сенин жүзүңдөн кайда качам? Асманга чыксам да, сен ошол жердесиң. Өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да, сен ошол жердесиң. Таңдын канатын алып, деңиздин кыйырына көчүп кетсем да, ошол жерде мени сенин колуң жетелейт. Мени сенин оң колуң кармап турат. Эгерде мен мүмкүн мени караңгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык караңгы болуп калар десем да, караңгылык мени сенден жашыра албайт. Түн да күндөй жарык, жарык кандай болсо, караңгы да ошондой. Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичинде токугансың. Мен сени даңктайм, анткени мен таңкаларлык жаралгам. Сенин иштериң керемет, аны менин жаным толук түшүнөт. Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм сенден жашыруун эмес болчу. Мен жаңыдан түйүлдүк болуп баштаганда эле, сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле, мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле, сенин китебинде баары жазылып коюлган. Забырчы Дөөт өзүнүн ырында айтып жатат, сен баарын билесиң дейт. Ойлорумду билесиң дейт. Сен дейт, каяка бара жатканымды билесиң дейт. Сен мени курчап турасың дейт. Сен менин жолдорумду билесиң дейт. Мен айта турган сөзүмдү билесиң дейт. Баарын билесиң дейт. Сен жүзүңдөн эч жерде жашына албайм дейт. Кудайды ушунчалык Дөөт жакшы тааныгандыктан, Кудай менен тыгыз байланышта болгондуктан, ушунчалык мамилеси жакын болуп, Кудайды даңктап, ушул ыр менен Кудайга арнап, ырдап жатат. Бүгүнкү күндө биздин жашообузду, биздин ойлорубузду, биз кандай абалда жүргөнүбүздү Кудай билет. Ал бардыгын көрүп турат. Кээде биз ойлойбуз, Кудай көрбөйт депчи. Көрбөгөндөй сезилет. Же болбосо Кудай байкабагандай сезилет. Бирок Кудай бардыгын көрүп турат. Бизди жараткан Кудай биздин ички дүйнөбүздү эмне болуп жаткандыгын баарын билип турган Кудай. Дөөт падыша ушунчалык Кудайды даңктап жатат. Ал айтып жатат, сен дейт да, мени сен жараткансың дейт. Сен менин ички жан дүйнөмдү, мүчөлөрүмдү бүт бардыгын, сөөктөрүмө чейин билесиң дейт.
Чын эле улуу урматтуу угарман, бир тууганым, сизди да Кудай билет. Сиздин жашооңузда эмне болуп жатканын баарын билет. Сиздин жашооңузда кыйынчылыктар болуп жаткандыр, же кандайдыр бир сиз чече албаган суроолор болуп жаткандыр. Бирок сиз дагы дөөттөй болуп, Кудайга жакындап, Кудай менен болгон мамилеңизди бекемдеп, аны даңктасаңыз болот. Ооба, качан адамдын жашоосунда кандайдыр бир кыйынчылык келгенде, же болбосо кандайдыр бир сыноолор келгенде, Кудайды даңктоо оңой эмес, кыйын болуп калат. Анткени адамдын көз алдында ошол кыйынчылык гана көзгө көрүнүп калат. Ал кыйынчылык тоо сыяктуу чечилбеген суроого айланып калышы мүмкүн. Бирок биз Кудайга келип, Кудайга жүрөгүбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү болгон сырыбызды айтсак, Кудай бизди түшүнөт. Ал бизге сооронуч, тынчтык, кубаныч берет. Жана эң негизгиси тынчтык берип, ал бизге чыгуу жолун көргөзөт. Дөөт ал көп кыйынчылыктарга учураган. Анын жашоосунда куугунтуктар болгон. Анын жашоосунда ар кандай ушул учурларга туш болгон. Бирок ал Кудайды даңктаган. Кыйын убактарда дагы Кудайды даңктай алган. Ал өзүнүн жашоосундагы бүт жан дүйнөсүн Кудайга төгө алган. Бүгүнкү күндө биз дагы Кудайга келсек болот. Кудайды даңктасак болот. Бул жыл Кудайды даңктаган жыл болсо экен деп. Ооба, биздин жашообузда кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Кандайдыр бир биз чече албаган суроолор болушу мүмкүн. Бирок биз ушул жылы Кудайды даңктоо жылы деп, Кудайды мактаган жыл жана Кудай менен жашаган жыл деп чечсек, бул өтө жакшы болот жана ошол аркылуу Кудай даңкталат. Кудай жардам берсе экен. Анан дөөт болсо даңктап жатат Кудайды. Өзгөчө 14-аятта мен сени даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет, аны менин жаным толук түшүнөт дейт да. Чын эле биз түшүнсөк болот бизди ким жараткандыгын. Биздин жаратуучу Кудайыбыз бизди биринчиден ал өзү жараткандыктан ал биздин абалыбызды түшүнөт. Жана ошого карабастан биз Кудайды таанып билсек, жана Кудайга даңктоолорду алып келсек, бул ага жарашат. Анткени Кудай даңкталууга, макталууга татыктуу Кудай. Бир гана ал биздин жаратуучубуз. Биз ошол жаратуучуга даңктоолорду, мактоолорду алып келсек болот. Жүрөгүбүздү ага алып келсек, Кудай ар бирибизге жардам берсе экен. Азыр болсо сыйынсак, Кудайдын батасын сурап, Кудай өзгөчө ар бирибиздин жүрөгүбүздү даярдаса экен. Биздин жүрөгүбүздү ошол Кудайдын сөзүн укканга, Кудайдын ысымын даңктаганга жүрөгүбүздү бурса экен деп. Андан кийин Кудайды таанып билгенге Кудай жардам берсе экен деп. Келиңиздер сыйынайлы. Андан кийин бүгүнкү күндүн программасы менен таанышабыз. Кудайдан бата сурасак. Улуу берекелүү Кудайыбыз, рахмат. Сен ар бирибизди жараткансың. Сен ар бирибиздин жашообузду билесиң. Акыл оюбузду, жүрөгүбүздү билген Кудайсың. Теңир өзгөчө батаңды берсең экен. Кудайым, сен алдыңда ушунчалык бизде кандай абал болбосун, сага келип, сен ысымыңды даңктаганга, сага өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү кыйынчылыктарды төгө алганга, сен менен ушунчалык тыгыз мамиледе болгонго батаңды өрөгөр. Ушул жыл сен менен болгон даңктоо жылы жана сенин ысымыңды мактоо жылы болсо экен Кудай. Сен менен тыгыз мамиледе болуп, сени таанып билүү жылы болсо экен Кудай. Атаке өзгөчө батаңды өрөгөр Кудай. Өзгөчө сен сага муктажбыз. Сен бизге өзүң жол башчы болгор жана өзүңдүн улуу чындыктарыңды дагы ачып өрөгөр. Бүгүнкү боло турган ушул чогулушубузга батаңды өр. Сен ыйгысмың макталыш үчүн өзгөчө сен өзүң жетектей көр. Сүйлөнө турган насаа сөздөргө, көркөм сөзгө жана даңктоо урларында өзүң даңктала көр. Сага алкыш даңктар боло берсин Теңир Иса. Амин. Азыр болсо бир туугандар, жалпысынан биз группа Кудайды даңктап берет. Андан соң болсо
бир тууганыбыз көркөм окуп, дагы Кудайды дагыктоо жалпы болот. Андан кийин болсо башталыш китеби 31 бөлүмгө бир тууганыбыз бөлүшүп, насаа сөз менен бөлүшүп кетет. Андан соң болсо бизде 2 дуэт болот. Андан жыйынтыктап Кудайды даңктайбыз. Жаңы күн, жаңы жылды берген Кудай, жаңы башта кадамды деген Кудай, ушул убак жылдар бою сактап сени мени коргодуң сүйүү менен курчап бизди. Канчалаган каталарды кетирдик, теңир сага жакпаганды жасап ийдик, ал тургай налып кейип жашообузга шүгүр кылып биз алдыңа келбедик. Ойлоп көрчү, ыраазы болгон күндөрүмдү, канчасы ыраазычылык же нааразыбы, жетпедим эч колум сунуп каалаганга, аттиң ай деп боздодукпу биз алдыңда. Кээде оору суркоо жаныбызды кыйнаганда, наалат айтып анда дагы жашообузга, башыбызга келген ар сыноолорду кабыл албай күңкүлдөдүк анда да. Айта берсек, көптөгөн ката кетирдик, ыйса теңир ыраазы болуп биз келбедик, а бирок сүйүң менен ырайымың кечирди татыксыз болгон сизди мени. Келиңиз, жаңы кадам таштайлык, жаңы жылды ыйса менен баштайлык, жүрөктү ачып ага кенен жашайлык, ыраазы болгон жүрөк менен. Амин.
Кымбаттуу бир туугандар, бардыгыңыздарга Исанын сүйүүсү менен асмандагы атабыздын ыйык ырайы менен салам айтам. Жаңы жылыңыздар менен бүгүнкү 21-жылдын 1-айынын 3-күнү өзгөчө Кудайдын баштапкы чогулушу болуп эсептелип атат. Билген эмеспиз, эми аптанын ушундай жыйнагы боюнча бүгүн январь айында биздин чогулушубузда дал келди. Кудайга рахмат, пандемиянын дагы, эпидемиянын дагы ушундай залакасы дагы тиймек, биз жолугушуп ушундай түз эфирде дагы чогулуштарды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калмак. Кудайдын ырайымы экен, дагы биз ушундай техникалык каражаттардын жардамы аркасында анан Кудайдын сөзүн жарыя кылганга чоң эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бүгүн сиздер менен чогуу башталыш китебин окуйбуз. Буга чейин биз Ыйса Теңирдин туулгандыгы тууралуу, ал деги эле ким, ал машаякпы же жокпу, кандай максат менен келди, ал адамбы же Кудайбы, ушундай бир суроолордун тегерегинде биз 2 апта боюнча чагылдырылган жана айтылган ар бир насаат сөздөр, даңкталган ар бир ырлар аркылуу түшүндүрүү иштери жүрүп келди. Мен ойлойм, көрүп жаткан ар бир көрөрмөн, угарман, ошол бир туугандар аздыр көптүр бир түшүнүк ала алса керек деп. Эми биз токтогон боюнча 30-бөлүмдөн токтогонбуз. Башталыш китебинин 31-бөлүмүн чогуу сиздер менен окуп, андан ары да ой жүгүртөбүз. Ошондо Жакып Лабандын уулдарынын мындай сөздөрүн укту. Жакып биздин атабыздын баардык нерсесин ээлеп алды. Ал ушул байлыктын баарын атабыздын мал мүлкүнөн жыйып алды. Жакып Лабандын жүзүн караса, ал аны мурдагыдай карабай калыптыр. Ошондо Теңир Жакыпка: "Ата бабаларыңдын жерине, өзүңдүн мекениңе кайт, мен сени менен боломун" деди. Жакып киши жиберип, Рахель менен Леяны талаага койлорунун жанына чакыртып алды. Жакып аларга: "Мен атаңардын мурдагыдай карабай калганын көрүп турам, бирок атамдын Кудайы мени менен болду. Силер менин атаңарга бүт күчүм менен кызмат кылганымды билесиңер. Атаңар болсо мени алдап кызмат акымды 10 жолу алмаштырды, бирок анын мага жамандык кылуусуна Кудай жол берген жок. Ал мага темгүлдүү мал сенин кызмат акың болот дегенде, малдын баары темгүлдүү тууду. Ал эми сенин кызмат акың ала-була мал болот дегенде, малдын баары ала-була тууду. Ошентип Кудай малды атаңардан тартып алып мага берди. Бир жолу куут малын да, түшүмдө кууган текелердин баары ала-була, темгили тактары бар текелер экенин көрдүм. Кудайдын периштеси түшүмдө мага Жакып деди. Мен дедим. Ал мага: "Башыңды көтөрүп карачы, кууган текелердин баары ала-була, темгили тактары бар текелер. Анткени мен Лавандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам. Мен сага бейтилди келген Кудаймын. Ошол жерде сен эстеликтин үстүнө зайтун майын коюп, ошол жерде мага ода бергенсиң. Эми ордуңан туруп, бул жерден чыгып, өз мекениңе кайт" деди. Рахель менен Леяга: "Атабыздын бизге бергидей ээнчи мурасы бар беле? Ал бизди бөтөн катары санайт, анткени ал бизди сатты. Атүгүл күмүшүбүздү да жеп койду. Кудай атабыздан тартып алган байлыктын баары биздики жана балдарыбыздыкы. Ошондуктан Кудай сага айткандын бардыгын кыл" дешти. Ошондо Жакып ордунан туруп, балдары менен аялдарын төөлөргө мингизди. Анан Месопотамиядан тапкан өзүнүн бардык мал мүлкүн алып, Канаан жерине атасы Исхакка жөнөп кетти. Лабан
малын кыркканы кетери менен Рахил атасынын жасалма кудайларын уурдап алды. Жакып болсо арамейлик Лаванга өзүнүн кетерин айтпай, аны алдап кетти. Ошентип ал өзүнүн бардык мал мүлкүн алып, дарыядан өтүп Гилад тоосуна карай бет алды. Жакыптын кеткендигин Лаванга үчүнчү күнү айтышты. Ошондо ал жанына туугандарын алып 7 күн бою кууп жүрүп отуруп, ага Гилад тоосуна келгенде жетти. Кудай арамейлик Лаванга түн ичинде түшүндө келип, байкагын, Жакыпка жаман да, жакшы да айтпа деди. Лаван Жакыпты кууп жетти. Жакып болсо чатырын тоого тигип алган эле. Лаван да туугандары менен чатырын Гилад тоосуна тикти. Ошондо Лаван Жакыпка: "Бул эмне кылганың? Эмне үчүн мени алдадың? Кыздарымды туткунга түшкөндөрдөй кылып алып кеттиң? Эмне үчүн жашыруун качтың? Эмне үчүн менден жашындың? Эмне үчүн мага айткан жоксуң? Мен сени той тамаша өткөрүп ырдап, дап кагып, гусли чертип узатпайт белем. Атүгүл неберелерим менен кыздарымдын бетинен өптүргөн жоксуң. Сен ойлонбой иш кылдың. Силерге жамандык кылууга күчүм жетет, бирок атаңардын Кудай кечээ мага байкагын, Жакыпка жакшы да жаман да айтпа деди. Кете берсең мейли эле, анткени атаңдыкында болууну абдан каалаптырсың. Бирок эмне үчүн менин кудайларымды уурдап кеттиң деди. Жакып Лаванга мындай деп жооп берди: "Кыздарыңды менден тартып аласың го деп корктум. Кудайларыңды кимден тапсаң ал тирүү калбасын. Туугандарыбыздын көзүнчө меникинен издеп таап ал. Аларды Рахел уурдап алганын Жакып билген эмес эле." Ошондо Лаван Жакыптын Леянын 2 күңдүн чатырларын кирип издеп таба албады. Анан Леянын чатырынан чыгып Рахелдикине кирди. Рахел болсо жасалма кудайларды төөнүн чокумунун астына катып, өзү үстүнө отуруп алган эле. Лаван чатырды бүт аңтарып таба албады. Рахел атасына: "Мырзам, менин тура албаганыма ачууланбаса экен, анткени менде аялдарга мүнөздүү нерсе болуп жатат" деди. Ал издеп жасалма кудайларын таба албады. Жакып ачууланып Лаван менен айтыша кетти. Ал Лаванга мындай деди: "Менин артыман кууп келгидей айыбым кайсы, күнөөм кайсы? Менин буюмдарымдын баарын карап чыктың. Өзүңдүн кайсы буюмуңду таптың? Ушул жерде менин туугандарым менен өз туугандарыңдын алдында көрсөт. Алар экөөбүздүн ортобузда калыстык кылышсын. Сага 20 жыл иштеп бердим. Кой эчкилериң бала салган жок. Корооңдогу ойлоруңдан жеген жокмун. Жырткыч жарататкандарын алып келген эмесмин. Алар менин чыгашам эле. Күндүз жоголсо да, түндө жоголсо да сен менден төлөтүп алып турдуң. Күндүз ысыктан, түнкүсүн сууктан жапа чегип кыйналдым. Түн уйкумдан калдым. Менин 20 жылым сенин үйүңдө ушинтип өттү. Менин сенин 2 кызың үчүн сага 14 жыл, малың үчүн 6 жыл кызмат кылдым. Сен болсо менин кызмат акымды 10 жолу алмаштырдың. Эгерде атам Ибрайымдын Кудайы жана Ыскактын коркунучу мени менен болбогондо, сен мен азыр да эч нерсе бербей куру кол кое бермексиң. Кудай менин кайгымды жана маңдай тер таман акымды көрүп, кечээ менин таламымды талашты. Ошондо Лаван Жакыпка мындай деп жооп берди: "Кыздар менин кыздарым, балдар менин балдарым, мал менин малым. Сен көрүп турган баары меники. Мен кыздарыма жана алар төрөгөн балдарга эми бир нерсе кылмак белем. Азыр экөөбүз келишим түзөлө. Ал сен экөөбүздүн ортобузда күбө болсун." Жакып таш алып, аны эстелик кылып койду. Анан Жакып өзүнүн туугандарына таш жыйнагыла деди. Алар таш жыйнап дөбө кылып үйүштү да ошол дөбөгө отуруп алып тамактанышты. Лаван аны Жигар Саадут, күбө дөбө деп, Жакып болсо аны Гилад деп атады. Анан Лаван: "Бүгүндөн баштап бул таш дөбө экөөбүздүн ортобузда күбө болот" деди. Ошондуктан ал жерди Гилад деп аташты. Ал дөбө Миспа деп да аталат. Анткени Лаван: "Сен экөөбүз бири-бирибизден бөлүнүп кеткенден кийин Теңир менин үстүмөн да сенин үстүңөн да көз салып турсун. Эгерде кыздарыма жаман мамиле кыла турган болсоң же кыздарымдын үстүнө айыл ала турган болсоң, байкагын. Экөөбүздүн ортобузда күбө болчу адам жок, бирок ортобузда Кудай күбө" деди. Ошентип Лаван Жакыпка: "Мына, бул дөбө менен мен койгон эстелик экөөбүзгө күбө болот. Бул дөбө менен бул эстелик күбө. Жамандык кылыш үчүн бул дөбө менен бул эстеликтен сен тарапка мен өтпөйм, мен тарапка сен өтпөйсүң. Ыбрайымдын Кудайы, Нахордун Кудайы, алардын ата бабаларынын Кудайы ортобузда калыс болсун" деди. Жакып атасы Ыскактын коркунучу менен ант берди. Анан Жакып тоодо курмандык чалып, туугандарын тамакка чакырды. Алар тамактанып тоодо түнөп калышты. Лаван эртең менен эрте туруп, неберелери менен кыздарын өөп, аларга батасын берип жөнөп кетти. Ошентип Лаван өз жерине кайтып келди. Бир туугандар, ушундай абдан узагыраак аят экен. Негизи дээрлик 60ка жакын, 55 аят тагыраагы. Бул аяттарда негизи мындай биздин жашообузда ачык көрүнө турган, анан мындай татаал деле бир аллегория, метафора деп коет го.
кээ бирки насаат сөздөрдө ошону бир тереңирээк караш керек болуп калат. Бул жерде андайдын кереги жок. Ошол мезгилдеги адамдардын чындап эле бир кең пейилдүүлүгү, алардын ачык мүнөздүүлүгү, кандай мүнөзгө ээ экендигин, ошол мезгилдеги бир адамдын табиятын сүрөттөп берген окуялар гана. Бул чындык баштан өткөн эч кандай аңгейми эмес. Жакыптын жашоосунан жана Лавандын жашоосунан ушул окуялардын бардыгы чындык жол менен болуп өткөн. Бирок биз сиздер менен 31-бөлүмдө Жакыптын качышы деген тема койдук. Мында бир канча бир бөлүктөрдү карайбыз. Бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Биринчи эле бөлүк Жакып менен Лавандын мамилеси. Билесиздерби, 29-бөлүмдө биз мурдагы бир туугандарым бөлүшүп кеткендей, 29-бөлүмдө 12-аятта ошол жерде качан Жакып өзүнүн бүт кылгылыктары менен ошол Эйсаптан качып келгенден соң өзүнүн тайкесинин үйүнө кирерден мурун Рахелге жолугат. Анан ошол Рахелдин мал мүлкүн сугарышып жардам берип, анан өзү тууралуу тааныша келген мезгилде экөө тууган болуп чыгат дагы Рахел атасына барып туруп Жакып тууралуу айтып маалымдайт. Анан Жакып аны бир ысык, бир башкача бир сезимдер менен тосуп алып, анын айткан сөзү бар. Сен менин сөөгүмсүң, сен менин канымсың, сен мага жакын адамсың дейт. Башында Лаван менен Жакыптын мамилеси ушунчалык жакын эле, бирок 20 жыл өткөндөн кийин алардын 20 жылдын ичинде көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Ошондо Жакыптын Лаванды таануусу кеңейди. Бир канча жылдардан кийин анын ким экендиги, кимдин кандай бир мамилеге бир татый турган адамбы, ошонун бардыгын ал түшүндү. Бирок биз Лавандын 29-бөлүмдө анын бир мындай айтканда кемчиликтерин биз байкабайбыз. Бирок ошентсе дагы Библиянын баяны боюнча акырындык менен Лавандын ким экендиги, анын мүнөздүгү, анын катаалдыгы, анын дагы балдары аркылуу кылып жаткан бир туура эмес иштерин көрүп жатабыз. Экинчи нерсе, бул Жакып эми мурасчы эмес. Себеби эмне үчүн мурасчы эмес? Лавандын Лея менен Рахел эки кызы тууралуу сөз болуп жатканда, Лавандын башка уулдары, анын башка бир бала чакалары тууралуу сөз кылынган эмес болчу. Ал эми 31-бөлүмдө аларды чогуу кой кайтарып жүргөн мезгилде ошол Лавандын уулдарында өзүнүн тиешелүү мурастары болгон, кой кайтарып жүргөн мезгилде Жакыптын дагы малдары болгон, ал тетиги жайытта болгон. Анан ошондо алар көз артып, анан ичара анан атасына дагы барып ушакташып, Лаванды дооматка жыгат. Үчүнчү нерсе, биз бир канча бир контексттен чыгабыз, анткени бир маалыматтарга ээ болдук. Ошол маалыматтар менен бөлүшкүм келип турат. Анткени бул маалыматтар Библияда айтылбайт, бирок Библияга аябагандай бир мындай тыгыз байланышы бар. Жакыптын доорунда, Ыбрайымдын доорунда бул болжол менен 2000 жылдары мурун Иса төрөлгөнгө чейин 1800-1700 жылдар аралыгында ошол Иса туулганга чейин, эгерде 2000 жылды кошо турган болсок, 3700-4000 жыл башта болуп калат. Нузи деген атайын бир мамлекет болгон. Бул Месопотамия шаарынын түндүк жагында жайгашып, ошол Нузу мамлекетинин өзүнүн элдик ошондой падышачылыктарын кабыл алган мыйзамдары жана каада салттары болгон. Ошол каада салттарда маани өрө турган болсок, Кудай айтпаган кээде, билесиздерби, Ыбрайымдын доорунда мисалы үчүн күң тууралуу Кудай айткан эмес. Мисалы үчүн Сара ал Кудайдын бир чечими менен анан өзүнүн абышкасына, мырзасына, Ыбрайымга тетиги ажарсаңа кирсин, ошондон төрөлгөн уул менин уулум болот деп ошол айтканы менен ошол чечимди Сарага Кудай айткан эмес. Демек, бул жерде адамдык өзүнчө ички салт сана болуп эсептелинет. Саранын өзүнүн кабыл алган чечими жана элдин, журттун кабыл алган чечими болуп эсептелинет. Себеби Ыбрайым ошол мезгилде Месопотамия жеринде көп жылдар бою жашап, күн өткөрүп, жанын багып келген болчу. Нузунун мыйзамдарын алайык, ушундай да мыйзамдар болгон. Эгерде аялы төрөбөсө, согончо канабаса, сен ага күңдөш өзүңдүн ошол кандай деп коет бизде, ошол аялды бер, күңүңдү, күң деген башкача кул, акчага сатылып алынган, анын мыйзамдуу аялдан караганда укуктары кыйла пас болгон. Ошондуктан ошол мамлекеттин Нузунун мыйзамдарында ошол бизге жеткен археологиялык казуулар боюнча клинописте ушундай сакталып калган мыйзамдар бар экен. Дагы бир нерсе, Лавандын жашоосунан биз мындай бир тыянак бар экен, кээ бирки изилдөөлөргө караганда Лавандын өзүнүн
качан Жакып жаңы келген мезгилде Лавандын уулдары болгон эмес, Лавандын кийинки мезгилдерде төрөгөн деп айтылат. Ошол мезгилде Жакып Лавандын өзүнүн бир мыйзамдуу түрдө мурасчысы боло алмак. Бирок бир шарт болгон, Нузунун мыйзамы боюнча ошол адам карыган мезгилде ошол багылып алынган бакма уул ошол карыган ата энеси үчүн кам көрүш керек болгон. Кандай себеби? Анын бүт мал мүлкү, анын бүткүл каражаты ошол бакма уулда калган болчу. Мыйзам түрдө ошондой бир Жакып Лавандын мурасчысы боло алмак. Анткени башкы мезгилдерде Жакып жаңы келген мезгилде анын мурасчысы болгон эмес. Кийинки аялдар кийинки жылдарда айтор 2 жыл, айтор 3 жылдан кийин анан уулду болуп мурасчы болбой калган. Ушул мезгилде дагы бир канча мындай өзгөрүүлөр бар. Анан төртүнчү нерсе, дагы бир кошумчалай турган нерсе, бул күңдөш аялдар тууралуу үй бүлөгө тиешелүү болгон мурас кору боюнча көптөгөн ошол салт санага укуктук бир чембирдүүлүккө алып келе турган мыйзамдар дагы ошол Нузини мамлекетинин жашоочуларына, ошол журтка тиешелүү болгон экен. Бул тарыхтык баяндамаларда ошондой калган экен. Бул дагы кызыктуу нерсе. Кийинки мезгилдерде төртүнчү биз карай турган нерсе, Жакып эми мурасчы эмес. Бул биринчи аятта каралат. Биз эми карап өтөбүз. Анткени биз жана жогоруда айтып өткөндөй, Лавандын уулдары болгон. Биринчи аятта кандай дейт? Лавандын уулдары ал тетигинин Жакыптын малдарына көз артты деген жер турат. Ошол жерде баяндама турат. Ошого негизделип Жакып менен Лавандын ортосундагы бир аз келишимдер, кызыкчылыктар, ошол жерде көз караштар өзгөрүлгөн. Анткени биз биринчи башында окугандай ушунчалык жылуу мамиледе Лаван тосуп алган. Бирок ошол жылуулук, ошол ысыктык акырындык менен отуруп, кийин муздак абалга жетип отурду. Бешинчи нерсе, үй бүлө кеңешмеси. Бул 2 аяттан 16 аятка чейин сөз кылынат. Үй бүлө кеңешчиси дегенде, үй бүлө кеңешмеси тагыраак айтканда, Жакып качан талада койлор менен иш аракет болуп жүргөндө, ал талага өзүнүн аялдарын алдыртып, анан ошол жерде өзүнүн бир оюн аялдары менен бөлүшүп, ошол жердеги өзүнүн чындык, акыйкат сөздөрүн аялдарына ачып берет. Ошол атасы, өзүнүн кайнатасы Лаван болгонуна карабастан, Лавандын 2 кызы болгонуна карабастан, жакын мамиледе болбостон, мен эгерде аялдарыма ушул катуу нерсени айтсам, булар таарынып калат деген ойдон баш тартып, ал жерде ачык түрдө ошол Лаванга, Лавандын эмне кылгандыгын, Лавандын туура эмес жактарын Лея менен Рахилге айтып отурат. Биз үчөөнүн жашоосунан көргөн эмеспиз. Экөө бир тууган болуп, бир адамга аял болгонуна карабастан, ошол жерде бир катуу конфликт болгон эмес. Мен ойлойм, бул жерде Кудайдын батасы Жакыптын дагы үй бүлөдө болгон ошондой биримдикти, очокту орноштура алгандыгында деп. Бирок биз Исхак менен Ребеканын жашоосунан мындай толук түрдө мындай жакшы кеңеш менен окубасак дагы, бирок өмүрүнүн аяктарында каарып калган мезгилдерде алар өзүнчө 2 мамлекет болуп калат. Ребека өзүнүн жакшы көргөн уулу менен, ал эми Исхак өзүнүн жакшы көргөн уулу менен 2 чоң мамлекет болот дагы, ичара ошондой келишпестик болот. Себеби үй бүлө деген бул мамлекеттен айырмаланып, чакан өзүнчө мамлекет, чакан өзүнчө государство деп койгондой мамлекет болуп эсептелинет. Анткени анын өзүнүн чакан бюджеттик бир каржылык өзүнүн уюму, чакан өзүнүн бир мындай бир кандай бир мекемелери, ичара үй бүлөдөгү бизге жашыруун болгон ар бир үй бүлөнүн ошондой бөлүктөрү өзүнүн мындай орду бар. Демек ошол сыяктуу бул Жакыптын үй бүлөсүндө менимче жакшы бир биримдикке болгон көз карашты биз байкап турабыз. 6-чы, Жакып качат 17-18 аятта. Чындап эле биз ал жерде Жакыптын качуусу негизи мындай айтпастан болду. Албетте, эгерде ал айтып качканда деле мен ойлойм, жанагы жогорудагыдай Лавандын бир мүнөздөрү чатак адам болгон, ушунчалык анын туура эмес жактары көп болгондугуна байланыштуу Лаванды ал аябагында 100% түшүнгөн. Ал мен айткан менен ал жерде бир пайдасы жок, ал жемиш алып келбейт. Ошондуктан эң жакшысы мен айтпай эле мындай кетип калайын, тынч, ызы чуусу жок, ач кулактан тынч кулак бүгүнкү күндө. Анан ошентип үй бүлөсү менен кеңешип, керек болсо ал жерде кой, сен биздин атабыз менен коштошпойсуңбу, биздин атабыз менен ушундай эметпейсиңби, ал биздин атабыз деп дагы аялдар эметкен жок. Себеби кыздары атасынын ким экендигин абдан жакшы билген адамдар эле. 7-чи, Рахил жана жасалма кудайлар. Бул 19 аятта сөз кылынат.
Биз бул окуядан карап туруп бир канча тыянактарды чыгарсак болот. Изилдөө боюнча, бир башка бир Библиянын мындай бир булактары боюнча Рахилдин негизи сүрөттөшөт. Рахил ошол Кудайды жасалма кудайчаларды уурдап алгандыгынын айынан ал көпкө узаган жок. Ал качан өзүнүн кичи уулу Бенжаминди көз жарып жаткан мезгилде, Жусуптан кийинки өзүнүн уулун көз жарып жаткан мезгилде ал кайтыш болот деп. Ал жаш болчу, ал ошол жерде Леядан мурда Рахелди эң сүйүктүү аялын жок кылып алат. Бул жерде айтышат, ошол жасалма кудайлар үчүн Кудай жазалады деп. Дагы бир жакшы ой бар. Бул жасалма кудайлардын уурдап алгандыгынын себеби Лавандын бир билесиздерби, Лаван ошол жасалма кудайларга сыйынып, ошол жолдо бара жаткан Жакыптын үй бүлөсүн мал мүлкү менен кайта ошол кудайлардын жардамы менен артка кайтып келтирбеш үчүн Рахелдин ушундай бир арам эмес, жакшы ой болгон деген да бир ой айтылат. Албетте бул жерде өкүнүчтүүсү ал жасалма кудайларга кайрылып жаткандыгы өкүнүчтүү. Эгерде ошол жасалма кудайлардын ордуна чыныгы Кудайга кайрылса деле чоң батага ээ болмок. Жакып дагы суротулат, эмне үчүн Жакып ошол жасалма кудайларга тыйып койгон жок? Үй бүлөсү болгон эмне үчүн сен атаңар болуп ошол Кудайга табынасыңар деп. Бирок жообу бул жерде ачык болуп турат. Анткени ал көргөзбөй алды деп жатпайбы. Эгерде көрүп алганда сен бул кылганың туура эмес деп мүмкүн ашкерлеп Жакып Рахелдин кылганын тыйып коймок. 8-чи Кудай менен Лавандын жолугушуусу. Бул жерде Жакып эмес, Лавандын жолугушуусу өзгөчө болгон. Биз билбейбиз, Жакып, Лаван буга чейин Кудай менен жолугушканбы, Кудай менен бир кеңешкенби, же биз билбейбиз. Мүмкүн Жакып аркылуу Лаван бир канча маалыматтарга ээ болушу мүмкүн. Бул аркылуу, түш аркылуу сен ага жаман да жакшы да айтпа деди. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Лавандын кандай адам экендигин Кудай дагы мыкты билген. Кудай тетиги аялдарынан, кыздарынан, балдарынан караганда мыкты, анын төрөлө электен мурун эле кандай адам экендигин эң жакшы билген инсан. Ал ошондуктан ал менен тирешкиси келген жок. Болгону сен жаман да жакшы да айтпа деди. Ал жакшы да айтып да көңүлүн чөктүрмөк, жаман да айтып да көңүлүн чөктүрмөк. Ал баары бир ошол жерде бир жыйынтыкка келе алмак эмес. Ошондуктан Кудай ал жерде жолугушумдай мүмкүн мындай арачылык кылып жаткандыгын көрүп жатабыз. Ал Жакып үчүн ушунчалык болушуп, Жакып үчүн анын бир кайгысын бөлүшүп, Жакып үчүн Жакыптын таламын талашып жаткандыгын, туура адвокат экендигин, туура жактоочу экендигин көрүп жатабыз. Ал Кудай өзүнүн сөзүндө биз жогоруда окуп кеткенде айтып жатпайбы? Ооба, сенин Лавандын сага эмне кылып жаткандыгын билем дейт. Демек, Жакып ошол өзүнүн кайнатасына канчалык жамандык кылбасын, ал абдан акыр аягына чейин чыдаган, ошондой инсан катары биз таанысак болот. Демек, биз бул аркылуу дагы Жакыптын ким экендигин, Лавандын ким экендигин дагы байкасак болот экен. 9-чу Жакып Лавандын жолугушуусу. Эми ушул жерде сөз болот 25-чи аяттан 43-чү аятка чейин. Албетте бул жолугушууда бир өзгөчө нерсе байкалбайт, бирок өзгөчөлүгү эмнеде турат? Ал жерде актануу. Сен эмнеге мага айтпай кеттиң? Ал жерде Нузинин жогоруда айткандай мыйзамдар боюнча адам коштошуп жатканда, бир өлкөдөн бир өлкөгө кетип жатканда же кызын өзүнүн күйөө баласын узатып жаткан мезгилде бир дап кагып музыканын коштоосу менен ушундай бир гуслинин, бир арфанын ушундай бир шааниси менен бир той кылып анан узатып кетирген экен. Дагы биз эмнени байкалабыз? Бул жерде Лаван чындап эле актанат, бирок анын айткандары туура, бирок Жакып дагы миң канчалык анын жаман болбосун коштошуп койсо болот эле деген дагы ойлор келет. Ал кайнатасы жаман, бирок бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн мында элибизде сенин кайнатаң канчалык жаман болбосун, тууган уруң канчалык жаман болбосун, сен коштошуп өзүңдүн жакшы сөзүңдү, саламыңды айтып кет деген өзүбүзчө сөздөр болгон. Бирок биз бул жерден эми Жакып менен кошуп жашап көрбөгөндөн соң же аны тууралуу толук маалыматка ээ болбогондон соң биз аны Кудайдын сөзүнө кошуп дагы алып да ала албайбыз. Болгону биздин тыянабыз кандай? Демек, ал коштошко ошол жердеги бир абалы ушунчалык бир той бүткөн. Желкемдин чуңкуру көрсүн деген ушундай абалга жеткен. Ошентип Лаван экөө жолуккандан кийин дагы анын абалдары кийинки бөлүктөрдө бир негиздүү келишим түзүшөт. Эң 10-чу негизги пунктта, бул эң акыркы жыйынтыктоочу пункт болуп эсептелинет. 44-чү жана 45-чи аяттар. Негизги келишим экөө тең чыныгы Теңирдин ысымы менен ант беришти. Чындап эле эки кызын берген Лаван башка аялдарды албоосун негиз кылды ал жерде.
Нузинин мыйзамдары боюнча эгерде ошол адам бир тууганына болсо, тууганына кайсы бир адамга өзүнүн кызын берип жатканда, ал жерде Лабан эки аялга ээ болгон жок. Жакып эки аялга ээ болгон жок. Тескерисинче Лабандын эки кызына жана эки күңүнө ээ болду. Башка анын 4 аялды болуп калды. Демек, сен ушул 4 аялды сага аздык кыла турган болсо, анда чатак болот. Кудай күбө, сен ушул мен берген аялдардан башка аялдарды албагын деп осуяттап жатат. Чындап эле биз кийинки окуялардан байкайбыз. Бул жерде менин оюм боюнча жана Библиянын контексти боюнча Жакып башка аялдарды алган эмес. Ал чындап эле ошол өзүнүн 4 аялынан, жалпы күңү жана өзүнүн 2 мыйзамдуу аялынан чыныгы ошол уулдуу, кыздуу болуп, жалпы этеги бир 14-13 балалуу болуп жатат. Ошентип биз бул жерден көрүп жатабыз, Лабандын бир канча шарттары бар эле, экөөнүн тең шарттары. Андан кийин биз Лабан менен Жакыптын жолугушу бир кайсы бир тыгыз мамиледе болуп кеткендигин көрбөйбүз. Анткени сен мен жака, ал болсо, ал эми сен болсо мен жака өтпөгүң деген бир тыянак менен катуу бир келишим түзүп жатат. Ал жерди Галаат деп, Миспа деп атап жатат. Экөөнүн тең сөздөрү тең, ушунчалык бир күчтүү ошол жерден негиз болду. Анткени алар убадага бек турушкан, убаданы коюп, убада аткарылыш үчүн, күбө болуш үчүн ошол жерде бир эстелик тургузуп, анан ошонун бир ишаратын кылып, анан ал жерде бир жакшылыкка болуп кетсин деп туруп, экөө бир мындай бир кыйык көздөр менен, кыйкымчылдык менен жаман көрүшпөстөн, чакан түрдө бир бүгүнкү күндө эме деп коет, бир мындай чакан бир той өткөрүп, анан мал мүлкүн кичине союп, жеп, анан таркап кетишти. Биз ушундай бир башталыш 31-бөлүмүнөн жогоркуда мен окугандай кыскача маалыматтарга ээ боло алабыз, бирок бул жерден эми өзүбүзгө кандайдыр бир деңгээлде таасирлүү сабактарды ала алабызбы? Ушунда турат. Жалпы сабак биз кандай нерседи ала алабыз? Биз ошол учурдагы эки адамдын мамилесин, болуп өткөн окуяларды көрдүк. Эми ошол Лабандын кандай мүнөзгө ээ экендигин, Жакыптын кандай адам экендигин билип туруп, ошол касиеттер, ошол мүнөздөр бүгүнкү күндө биздин жашообузда кездешеби? Лабандай адамдар бизде барбы? 21-кылымда Жакыптай жана Лабандай жана ошол жердеги каарман болуп эсептелген Лея сыяктуу аялдар барбы? Рахиль сыяктуу ошондой адамдар барбы деген суроо туулат. Албетте бар. Ошол 3000-4000 жыл башта болуп өткөн окуялардагы адамдардын мүнөзү бүгүнкү күндө билесиздер бир нерсе менен өзгөргөн жок. Адамдардын кийини бүгүнкү күндө биз мындай чыкыйып деп коет, костюм шум кийгенибиз менен абдан сонун бир формаларды кийип, видео камералар, жашоо шартыбыз бүт мындай бир цивилизациябыз аябай өнүккөнү менен адамда ички адам, ички мен өзгөргөн жок. Мына ошол ички мен, ички ошол жүз, мына жогоруда окуп өткөндөй Лабандын мүнөзү, ошондой эле Жакыптын дагы абалдарын көрүп отурабыз. Япондордо бир негиздүү бир сөз бар экен. Адамда негизи 3 жүз бар деп айтылат. 3 негизги 3 адам болуп эсептелет. Бир эле адамда 3 адам. Биринчиси тууган уруктарына, үй бүлөсүнө көргөзөт биринчи жүзүн, экинчиси сырткы чөйрөгө, коллективге, ал эми үчүнчү жүзүн эч кимге айтпайт. Ал өзүнүн ичинде өзүнө гана белгилүү. Демек ошол үчүнчү жүз чыныгы адамдын жүзү болуп эсептелинет дейт. Демек, Кудай ал япондорго чейин эле мыкты Библияда адамдын ким экендигин, инсанбы, инсан эмеспи, мыкты баа берип койгон экен. Кудайым ар бириңиздерге батасын берсин. Мен ойлойм, ушул кыска убакытта кайсы бир чындыктарды ала алсаңыздар керек деп, убакыттын тардыгына байланыштуу ар бир окуяга кененирээк токтолсок болмок эле, бирок батыраак сүйлөгөнгө туура келди. Дагы башталыш китебин окуп, үйдөн дагы терең ой жүгүртүп, кошумча бир литература адабияттар менен ушундай алек болуп, анан жыйынтыктап өзүңүздөр жакшы ойго дагы келсеңиздер болот. Өзгөчө батасын берсин, мен жыйынтыктап сыйынайын. Улуу Кудайым, сага рахмат. Бүгүнкү күндө сен батаңды берип, ушул сенин курч сөздөрүң үчүн чындап эле ата, сен ушул эки адамдын жашоосунан, бир эки үй бүлөнүн жашоосунан мыкты бүгүнкү жашообузда кездешпей койбой турчу Теңир, кездешпей койбой койчу Теңир, же болбосо биздин жашообузда Теңир болбой койчу мыкты бир сабактарды сен бизге калтырдың. Ошол бир мезгилдеги Лабандын мүнөзү, анын туура эмес кылган кадамдар, иштери азыркы машайыкчыларда жана жеке менин жашоомдо болбой койгон эмес, болгон Теңир. Бирок кечир Теңир, ошондой мүнөздөргө кайрадан ээ болуп, туура эмес сапаттарга ээ болуп Теңир ата, ошол келечектеги бирөөгө залакас тийип калуудан өзүң сактай көр Теңир. Тескерисинче Теңирим, Жакып сыяктуу ушундай карманган, сактанган, сага таянган адам катары Теңир, ушунчалык бир ата оор басырлыктуу ата, сен алдыңда туура кадамдар жасаган ата, ушул
сенин туура идишиң болсо экен теңир. Эгерде ушундай мүнөздөрдө чатак теңир ата ушу туура эмес мүнөздөргө лавандын мүнөзү ошондой бир пейили начар адам сыяктуу теңир ата мүнөздөргө ээ болгон бир туугандарымды кечирип, аларга сен теңир өзүңдүн ата ушул машаякка ээ болгондой, жакын жашоосун алгандай жакшы бир өзүң ата ошолорго сабагыңды көргөз, мүнөздөрүн оңдо теңирим. Өз уулдарыңа батаңды өргөр, өзүң жетекте ата ушул сөзүңдү дагы окуп терең изилдеп, чындыктарга алганга, таасирлүү чындыктарды алып башкалар менен бөлүшкөнгө өзүң жардам бер. Сага даң чын алкыш болсун теңир. Амин. Бересиң чарчасам мен колуңа теңирим сен, арман сага барым. Сени гана издей жаным, сени менен болом дайым, арман сага Asmandan men üçün geldin, maga en gereksiz. Çıkpay sen karmap жүрөсүң, досумдай жакын сүйөсүң, мен үчүн бир өзүң. Asmandan önümde oğa
максатың ордуна болуп, аруба келип тиземди бүгүп, асмандан үнүңдү угам. Айлана турса караңгы курчап, унутма мен сени менен. Мен ар күнү турам сакчылыкта, өмүрдүн агымы өтөп. Теңир асмандагы мекениме, кегиңден ал жол көрсөтөп. Аруба келип тиземди бүгүп, асмандан үнүңдү угам. Айлана турса караңгы курчап, унутма мен сени менен. Аруба келип тиземди бүгүп, асмандан үнүңдү угам. Айлана турса караңгы курчап, унутма мен сени менен. Кудайга даңк болсун, бир туугандар. Ушуну менен биздин чогулушубуз аягына чыгып жатат. Бир туугандар, баарыңыздарга Кудайдын сүйүүсүнөн жана биздин группадан чоң салам. Өзгөчө батасын берсин деп сыйынып турсаңыздар болот. Жана биздин ушул чогулуштарыбыз Москванын сааты боюнча эртең мененки саат 9-дан баштап 10-го чейин улантууда. Башталыш китебинин 32-чи бөлүмүн окусаңыздар болот. Кийинки жумада 32-чи бөлүм болот. Анда сыйынып, жыйынтыктап Кудайдын ыраазычылык билдирсек болот. Улуу Кудайыбыз, рахмат сага ыраазычылык билдирем. Сен керемет Кудайсың. Рахмат бүгүн да сен даңкталганың үчүн, сен улуу чындыктарыңды бизге ачып бергениң үчүн сен даңктайбыз. Калган сааттарыбызга батаңды өрөгөр, сен даңктал. Амин. Кудайдын тынчтыгы менен